Көптөн күтүп төрөлгөн баланын оорукчан майып болуп төрөлүшү ата-эне үчүн бул чоң сыноо болуп эсептелинет. Кан жанынан жаралган баланын өз алдынча бас албай же болбосо өзү тамак жей албаганын көрүү ата-эне үчүн өтө оор. Мына ушундай оор дартка кабылган балдарга кантип кам көрүү керек? Бул илдеттин алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Ден соолук программасы кайрадан ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Мен сиздерге тааныштырсам, Зарипа Ахматова Ош шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жазгүл Рыспаева Ош шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун бөлүм башчысы, дарыгер, невропатолог. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда сөз башынан болсун. Дал мына ушул бүгүн биз сөз кыла турган илдет ДЦП же болбосо балдардын мээсинин шал оорусу бул кандай илдет? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Негизи эле ар бир үй бүлөгө күтүлгөн бала ден соолукта келгенде ата-эненин сүйүнүчүнө, эли журттун сүйүнүчүнө чек жок болот. Бирок ошого карабастан акыркы мезгилде бизде ДЦП же болбосо борбордук мээ системасынын шал оорусу өтө көбөйүп өрчүп баратат. Анткени түрдүү себептер бар. ДЦП деген оору бул детский церебральный паралич же болбосо борбордук мээ системасынын шал оорусу. Бул борбордук мээ системасынын клеткаларынын кандайдыр бир себептер аркылуу жабырлануусу. Ошол жабырлануунун негизинде бала сүйлөө физикалык жактан же сүйлөө речи жактан же болбосо акыл эси жагынан, кыймыл аракети жагынан артта калат. Жакшы. Мына ушул балдардын церебралдык шал оорусуна эмнеден улам пайда болот? Же болбосо бала эмнеден улам кабылып калышы мүмкүн? Биринчиден кош бойдоо кезинде эне көп катуу кайгырбашы керек, витаминдүү, сапаттуу тамактанышы керек. Оор жумуш аткаруу дагы болбойт. Анан төрөт убагында бала тумчугуп калышы мүмкүн. Анан кичине кыйналып калган болсо дагы ушул ооруга кабылып калышы мүмкүн. Демек бул илдет эненин ичинде, ошо түйүлдүк кезинде пайда болушу мүмкүн. Андан кийин төрөттөн кийин, төрөлгөндөн кийин дагы дал ушул ооруга кабылып калышы мүмкүн. Кошумчалайсызбы? Ооба, эми мындай да. Биздин балдарыбыз туура түйүлдүктөр туура өсүп, жетилип төрөлүш үчүн бизден негизгиси тамактануубуз, анан образ жизни, жанагы өзүбүздүн күнүмдүк жашоо тиричилигибизди нормалдуу алып жүрүшүбүз керек да. Мындан сырткары ар түрдүү инфекциялык оорулар азыр абдан өрчүп кетти. Ар түрдүү инфекциялык, вирустук жана вирус эмес бактериялык оорулар. Андан сырткары жанагы эрте төрөлгөн, кандайдыр бир себептер менен жашы жетпей убактысынан эрте төрөлгөн, убактысынан эрте төрөлүп, же бир аз салмакта төрөлгөндөр, же салмагы өтө көп төрөлүп, төрөт учурунда көп кыйналып калгандар дагы жабырланууга алып келет. Бул деген же болбосо төрөлгөндөн кийин булар ар түрдүү себептер менен, кандайдыр бир инфекциянын же бир себеби менен баштын клеткаларынын жабырлануусу, баш мээсинин клеткаларынын жабырлануусунан келип чыгат. Жакшы, мына ушул төрөт учурунда деп калдыңыздар да, кандайдыр бир жаракаттардан улам болушу мүмкүн экен да, же болбосо бала тумчугуп калгандан улам. Ошондо башта кандай өзгөрүүлөр болот? Сиз невропатолог катары түшүндүрүп берсеңиз да. Бала төрөлгөндө өтө ыйлак болушу мүмкүн, уйкусу начар болушу мүмкүн, кыймыл тутуму боюнча артта калышы мүмкүн. Мисалы, моюн кармоосу кечирээк болушу мүмкүн, бутуна турусу дагы артта калышы мүмкүн, отурганда ушундай басканы дагы акыл эси, сүйлөөсү боюнча дагы артта калышы мүмкүн. Ушул белгилерге дагы эмнелер кошумчалайт элеңиз? Биз кантип балдар өзүбүздүн балдарыбызды байкасак болот? Балким бул ооруга кабылган эртерээк байкап, ата-эне эртерээк аракет кылса, ооруну батыраак жеңеби деген ой.
негизи эле биз баягы төрөт учурунда кандай бир себептермен деп атпайбызбы? Төрөт учурунда бала кыйналганда баш мээсинде же кан куюлуп кетиши мүмкүн клеткаларга, тамырчалар үзүлүп. Же болбосо кандайдыр бир себептер менен ошол кислород жетпей калышы мүмкүн да, ишемия болупчу. Ошонун негизинде азыркы айтылып аткандар болот. Бул дароо эле байкалбайт да. Көп учурда 1 жашка барып, же болбосо балдар баспай жатат, же отура албай атат деген себептер менен улам кайрылышат. А негизинен азыркы жогоруда врач айтып кеткендей, негизинен эрте эле байкаса болот. Бул деген түн уйкусунун качуусу. Тамактарды жакшы тамак жута албай же бир кандайдыр бир себептер менен физикалык өсүүнүн начарлашы. Анан эрте жана өз мезгилинде башын кармай албайт, өз мезгилинде отура албайт. Ушулардын баардыгын биз жылдырып келе беребиз да, себеби эч ким баласына жамандык кыра көрбөйт. Бир аз кечирээк отурат, же болбосо атасы ушундай эле, же ушундай бир кандайдыр бир өзүбүзгө шылтоонун таап, ошол мезгилинде учурунда врачка көрсөтүүдөн баш тартабыз да. Маалымат булактарын карай турган болсок, жогоруда өзүңүз дагы баса белгилеп айтып өттүңүз, бүгүнкү күндө дал мына ушул илдетке кабылгандар көп экен. Эмне менен түшүндүрө элеңиздер? Бул бүгүнкү энелердин, келечектеги энелердин саламаттыгы начар болуудабы, эмне себептен ушундай болууда? Бул эми өтө көп жагынан себептер болот. Негизинен биздин ошол жаш кыздардын, келечектеги энелердин өзүнүн ден соолугуна кам көрбөй, өздөрүн баягы туура алып жүрүүдө, тамактанууда, жөнөкөй эле тамактанууда биз азыр өтө көп учурда жана табигый тамактан көрө биз фастфудтарды жакшы көрөбүз да, өзгөчө жаш өспүрүмдөр. Негизинен бул жаш кыздын ден соолугу бүгүн эле калыптанып калган жок да, ал деген акырындап калыптанып жатат. Биз ошол ата-энелердин болочоктогу кыз келиндерге болгон мамилеси жакшы болбогондон, ошол илгирден кызга 40 жерден туюу болуп, кызга акыл үйрөткөндөр биздин ата-бабалар да көп болгон да. Азыркы учурда ошондой сабактардан, энелер тарабынан, мектептеги мугалимдер тарабынан кандайдыр бир ден соолук маселесине көрсөтүлгөн камкордук жок болуп атат. Анткени биздин жаштарда өзгөчө ден соолук бул сырткы сулуулук гана деп эсептелинет да. Биздин чыныгы табигый ден соолук бул ички ден соолук, өзүбүздүн келечектеги тукум улообуз үчүн жакшы кам көрүүбүз жатат да. Кошумчалайсызбы? Дагы эмнелерди айтат элеңиз? Дагы Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032-22 код аркылуу 557-32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508-87-88-97 номери. Теле көрүүчүдөн суроо келиптир. Кошумчалык болсом азыр. Анан дагы бизде азыр жанагы өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда биз өтө көп технологиянын өнүп өскөнүнө байланыштуу телефондор, жөнөкөй эле телефондор, телефонсуз биздин жаштар жүрө албай калды да. Ушул дагы билинбей иштеги түйүлдүккө дагы ошол эле эненин организмине ошол өзүнүн кандайдыр бир терс таасирлерин тийгизип турат да. Бул тамактан башка нерселерден сырткары да. Жакшы, сизге суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Баланын дейт ушул неврологиялык оорулардан жабыркап жатканын кантип байкасак болот? Чындыгында балдар мисалы айта албайт, көп нерселерди өздөрү билдире албайт да, алардын организми өзгөчө деп коет да. Ошого дарыгер катары кантип байкаса болот? Теле көрүүчүлөргө кеңеш болсун. Биринчиден жогоруда айтып кеттик, бала көп ыйлашы мүмкүн, уйкусу начар болушу мүмкүн, кыймыл тутуму артта болушу мүмкүн, сүйлөө жагынан дагы артта калышы мүмкүн. Биринчи белгилери негизги ушулар. Өз убагында дарыгерге көрүнүп алдын алса болот. Мисалы, кээде айтып калышат да, ушул баланын башында суусу бир аз көп экен депти. Бул дагы ушул ооруга алып келиши мүмкүнбү? Ооба, суусунун көп болушу дагы ооруга алып келиши мүмкүн. Мында лечение алып убагында көрүнүп турса болот. Жакшы.
эми мындай да бала эгерде жаңыдан эле кантип эрте байкайбыз, жаңыдан эле роддомдон чыккан бала болгон болсо, эне биз баарыбыз билебиз, бала деген биринчи саргарып баштайт. А эгерде ошол саргарган билинер билинбес гана сары болуп билинет да, или кер сары болуп. А эгерде ошол лимондой болуп сары болуп бараткан болсо, бала өтө көп уктап же өтө ыйлаган болсо, башын артка таштап баягы чалкалап ыйлаган болсо, анан же ошол сары узак убакытка чейин кетпесе, 14 күндөн кийин сарысы кетпесе, бул патологияга алып келет да, мындайча айтканда, мээнин биринчи кезекте билирубиндин көбөйүп кетиши мээнин жабырлануусуна алып келет. Ошого ушундай күнүмдүк жашоодогу өзгөчөлүктөргө энелер көз салып турса жакшы болот. Мисалы, ушул жаңы төрөлгөн баланы дейт, биз кантип билебиз дейт, ушул оору менен төрөлүп калганын деген суроо калтырыптыр да азыр көрүүчүбүз. Жаңы төрөлгөн баланы негизи биз балабыз оорулуу деп эсептебешибиз керек. Биз дени сак, баланы алып келдик деп. Бирок эгерде сиздер кандайдыр бир күмөн болгон болсо, сөзсүз түрдө анализдерге тапшырып же доктурга алып барышыңыздар керек. Эгер өзүңүз такыр аныктай албай аткан болсоңуздарчы. Анан жогоруда айттыңызда саргарып кеткен болсо, демек бирок өзү негизи табигый жолду айта турган болсок, бала саргайат, Табигый саргайат. 3-чү күндөн баштап саргайат. 14 күнгө чейин же 1 айга чейин созула турган болсо, сөзсүз түрдө адиске кайрылуу. Жок, 14 күндөн кийин дагы көбөйүп баштаса, саргарганы кетпей, көбөйүп, алакандарын карап көрүш керек. Ошолор саргарганы болсо, анан балдарда андан башка дагы бир белгилер болгон болсо, ыйлактыгы же бир тойбой жаткандай же ичи каткандай болуп деген ушундай бир өзгөчөлүктөр байкалса, анда сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Мына ушул баланын сарысын кетирүү үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо келипти да көрүүчүлөрдөнчү. Биринчи анализ тапшырыш керек. Эгер баланын саргайганы көбөйүп кеткенин байкаса, эне билирубинге анализ тапшырыш керек. Анан эгер билирубин 20-тан жогору болсо, гепатологко сөзсүз кайрылыш керек. Невропатолог, анан гепатологдон кайрылыш керек. Жакшы, демек адиске кайрылуу бул талапка ылайык болуп эсептелинет экен. Мына ушул балдардын мээсинин шал оорусун кантип дарылайсыздар, сиздердин борборуңуздарга кантип кайрылат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизи биздин борбор кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору деп аталат. Мындайча айтканда, бул неврологиялык жана ортопедиялык жактан жабырлануусу бар балдарды кабыл алабыз. Биздин борбор 70 балага ылайыкташтырылган. Азыр пандемия учурунда биз 25-30 баланы гана кабыл алып атабыз, анткени жанагы 50 адамдан ашпаш керек деген дистанцияны сактоо зарылдыгы келип чыккандан улам негизи 70 орунга ылайыкташтырылып, жылына 1000ден ашык бала дарылануудан өтөт. Бизде социалдык медициналык жардамдарды көрсөтөбүз. Бул деген дарыгерлердин кароосунан өткөрүлөт, диагностика дагы тастыкталат, физикалык жана физиотерапиялык жардамдар көрсөтүлөт. Бул ар түрдүү аппараттар жана массаж, ЛФК, көнүгүүлөрдү жасоо жана тепло ысыктарды, жылуулук терапиялары аркылуу күндүн абанын жана жасалма жылуулуктарды, парафиндерди коюу аркылуу дагы дарылайбыз. Мындан сырткары социалдык, педагогикалык, психологиялык жардамдарды, коштоолорду көрсөтөбүз. Бул деген бизде атайын педагогдор иштешет. ДЦП менен жабыркаган балдар бир эле кыймыл таяныч тутумунда эмес, акыл эсинен да көп жабырлануулары болот. Аларга биз психологиялык жардамдар, коштоолор энелерге, ата энелерге жана балдарга көрсөтүлөт. Жаш өзгөчөлүктөр эсепке алынат жана ошол оорунун ооругу эсепке алынат. Мындайча айтканда, жеке сабактар жана тайпалык түрдөгү сабактар көрсөтүлөт. Лекотека дене тарбияны калыбына келтирүү оюн аркылуу, ар түрдүү игровые роликтер же оюнчуктар аркылуу дагы акыл эсти өрчүтүү кабыл алынат. Арт терапия, то есть жана балдардын сүрөткө болгон жөндөмдүүлүгү, ар түрдүү ырга же кандайдыр бир таланттардын өзгөчөлүктөрү эске алынып, ошолорду алабыз. Песочная терапия деп коебуз. Бул кум менен дарылоо жана сенсорикаларды өрчүтүш үчүн, моторикаларды өрчүтүш үчүн, анткени
ДЦП балдар менен жабыркагандар бул эң көп учурда сенсорикасы жана моторикасы, сезимталдуулуктары жана төмөн болот. Кыймыл, да, төмөндөп же өтө өрчүп кетет, же кыймыл таяныч моторика бир эле нерсени кармоо жөндөмдүүлүктөрү дагы көп балдар кармай албайт. Жөнөкөй эле кашыкты кармай алышпайт. 6-7 жаштагы балдарыбыз бар, кашыкты кармай албайт. Ушуларды кашыкты кармоого, кантип нанды алып барууга болот, ушулар боюнча дагы иштер алынып барылат. Воспитательдик жанагы тарбиялоочулук иштер дагы алынып барылат. Бизде 2 жылдан бери ар бир балага үй бүлө коомунун жардамы аркылуу түзүлгөн мектеп класс ачылган. Ошого мектепке даярдоо балдарды дагы ушундай мектепке даярдоодагы иштер алынып барылып атат. Бул жерде бизде айта кетүүчү, былтыркы жылдын эсебинен 10 баланы биз мектепке, мына быйыл 4-төө барат, былтыркы 6, ошо менен 10 баланы мектепке жайгаштырып атабыз да. Жакшы, анан айттыңыздар да, ошо сиздерге келгендер баардык комплекстүү дарылануудан өтөт экен да. Мына ушул сиздерге кандай келиш керек деген дагы суроо келген да, бизде телекөрүүчүлөрдөнчү. Кандай документтер тууралап келиш керек, же болбосо буга чейин мисалы балдардын ооруканасында дарыланып, анан сиздерге ушул ден соолук кабылына келтирүү борбору болгондуктан андан кийинки дарылоо сиздерден өтөбү, ушул боюнча айтсаңыз. Балким сиз жооп бересиз. Направление жашаган жеринен больницага общий анализ керек, кандан общий анализ мачы керек. Ошол башка выписка керек, амбулаторный карточкасынан ошол башка документтер керектелет. Негизинен биздин борборго диагноз тастыкталгандан кийин гана алабыз. Бирок диагностика учурлары дагы жүргүзүлүп турат. Бирок калыбына келтирүү үчүн алдын биринчи неврология бөлүмдөрүндө дарыланыштар зарыл, абзел. Андан кийин бизге балдар жөнөтүлүп турат да. Жөнөтүлгөндө жогорудагы айтылып кеткен жолдомолордун баардыгы коштолот. Мындан сырткары биз үй бүлөлүк дарыгерлер менен шаардыкы жана Ош облусунун үй бүлөлүк дарыгерлери менен тыгыз байланышта иштейбиз. Алар балдардын кезеги келгенде, анткени бизде балдар бир айга чейин дарыланышат. Кезеги келгенде алар өздөрү дагы бизде жата турган мүмкүнчүлүктөр болсо, орун бош болгон болсо, ошондой байланыш аркылуу дагы биз алабыз. Жакшы. Азыркы учурда кандай кабыл алып жатасыздар? Пандемия учурунда ушул боюнча айтып берсеңиз. Пандемия учурунда биз азыр бүт өкмөт тарабынан, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан бекитилип берилген көрсөтмөлөргө ылайык балдарды кабыл алабыз. Анткени киргенде эле балдардын ден соолугу текшерилет, дистанциялык аралыктар, социалдык аралыктар каралат. Эне менен балага сөзсүз түрдө маска тагылып, анан антисептикалык, санитардык жана антисептикалыктар жагынан дагы каралган. Ушул учурда пайдаланып биз ар бир балага, үй бүлө коомуна дагы бир жолу рахмат айтып кетебиз. Анткени биздин балдарга шарт түзүү максатында борборго кире беришине эмелерди, раковиналарды уюштуруп, дароо киргенде өздөрүнүн санитардык эрежелерди сактоо маселеси жакшы каралды да. Мындан сырткары дарыгерлер дагы өз атайын корголуучу кийимдер менен бизге киргенге чейин балдарды кабыл алып, андан ошол балдардын ден соолугунда кооптуу белги жок, ковид белгилери жок болгон болсо, температура ошолордун баардыгын эске алып, анан кийин бизге жөнөтүлөт. Дагы бир айта кетчү маселе, бизде пандемия эмес учурунда 70 баладан кем эмес 100гө чейин бала алчубуз. Азыркы пандемия учурунда балдардын саны азайды жана дарылануу курсун бир аз азыраак алып атабыз, 10 күндөн 15 күнгө чейин. Анткени кийинки кезекте турган балдар дагы алыш керек. Көп баягы мындай суроо талаптар өтө көбөйүп кетип атат. Спастикасы өтө жогору болуп кеткен, же балдар ыйлаак болуп, бизден баягы кезеги менен өзүнүн убактысы келгенде дарылануудан өтүп жүргөн балдар ошол убактысы келгенде аябай
өзгөчө болуп өзгөрүп турушат да, беспокойный. Жакшы, мына ушул карантин башталды. Карантин башталгандан кийин көпчүлүк ушул өнөкөт илдети барлар ооруканага кайрыла албай калды да. Анан мен билгенден бул ооруга кабылгандар көп убакытты талап кылат, көп күчтү талап кылат. Ошол эле учурда балдарын тынбай ушул сиздерге алып келип туруш керек. Булар дагы келбей калган учурлар болсо керек. Анан ошол учурда сиздердин аракетиңиздер кайра артка кайтып кетпеди, ошол боюнча айтсаңыз. Ооба. Карантин учурунда бизде жана эле айтып өтпөдүмбү, балдар көп, эң кыйналган бул балдар болду. ДЦП менен жабыркаган, анткени ата эне, тегеректеги биз, допустим, баарыбыз эле өзүбүз башка ойлор менен кандай ковидтин алдын алышыбыз керек, кандай кылабыз, ушулар менен болуп жүрүп, биздин ДЦП балдарыбыз эстен чыга түштү. Биз дагы март айында калган балдарды чыгаргандан кийин майга чейин иштебедик. Майдын 11-нен баштап анан иштей баштадык. Ошол учурда бизге келбеген балдар кайрадан спастикасы көбөйүп, мына баспай калган учурлары болду да, басып жүргөн балдарыбыз. Анткени балдар баягы басып жүргөн, биз баарыбыз эле кооптон үйдөн чыкпай калбадыкпы. Анан балдар дагы үйдөн чыкпай калышта дагы басып жүргөн балдар баспай калган учурлары болду. Анан жана экинчи кабылдануу деп коет. ДЦП менен ооруган балдар туура эмес отурган болсо, туура эмес баскан болсо, жамбаш сөөгүнүн экинчи ирет чыгып кетүү учурлары кездешти. Ушундай оорулардын кабылданып кетиши кездешти. Жакшы, мына ушул телекөрүүчүдөн келиптир, саламатсыздарбы? Ушул ДЦП менен ооруган балдар дейт, ковид илдетин жуктуруп алса, же болбосо ар кандай вирустук оорулар жуктуруп алса, алардын организми кандай күрөшөт? Чындыгында алардын иммунитети алсыз, арык болот деп айттыңыздар да. Балким жазгыла эми сиз жооп бересиз. Ковид менен биздин борбордо катталган жок. Башка вирустук оорулар менен оорушу 3 жашка чейинки балдардын церебралдык шал оорусу менен ооруган балдарда оорураак өтүшү мүмкүн 3 жашка чейин. Калган немелерде өтө оор өтпөйт. Мүмкүн. Жакшы. Эми ар бир эле жарандай ДЦП бала деле биздин жарандын мүчөсү болгондон кийин алар ооруп калышы мүмкүн. Эгерде ковид менен ооруп калган болсо, сөзсүз турда бул балдарда оорураак өтөт деп айта алабыз. Анткени иммундук системасы, иммундук системасы жабыркаган, алар бир эле физикалык жактан эмес, акыл эстен алар кандай коргонушту, санитардык жана колду жуушту дегендин баардыгын өтө өзгөчөлүк менен, өтө кыйынчылык менен кабыл алат да. Ошондуктан биз мына карантин учурунда онлайн консультацияларды өткөзүп турдук ата энелер менен. Ата энелерге ошол ковид менен ооруп калбаш үчүн балдарды кандай кылып алып туруш керек? Бул деген биринчи кезекте эч жака алып чыкпай, бирок ошол эле мезгилде баланы кароосуз калтырбастан балага керектүү тамактан сырткары массажын, тамактан сырткары жана ЛФК көнүгүүлөрдү өздөрү билген деңгээлде жасап турушун суранып жаттык да. Ата энелердин көбү ошол менен сөзсүз турда бул биз баардык ата энеге звонок кылган жокпуз. Эгерде бизге жанагы жардам катары же консультация алыш үчүн байланышка чыккан болсо, биз түздөн-түз байланышаттык. Азыр дагы айттыңыз да, ушул саналуу гана балдарды кезектешип кабыл алатабыз деп. Бирок кезекте турган балдар көп да, балдар көп. Алар баласынын организми кайра артка кетип калбаш үчүн эмнелерди кылып туруш керек, кандай көнүгүүлөр жасап туруш керек? Балким сиздердин борборуңуздар ата энелерин да чогуу окутуп, аларга кайсы бир жеңил ыкмалар да, үйдө жасалуучу ыкмаларды үйрөтүп келеби? Балдарды мисалы бизде жаткан энелерге дагы күндүгө лекциялар өтүлүп турат. Мисалы балдардын туура алып отурушу дагы, алдын алып отурганы, жаткырганы, мисалы ошолор дагы туура алып отурушу, ошолор дагы көнүгүү катары эсептелинет. Бул дагы лечение катары кетет. Туура отуруусу, туура жаткандыгы ошол боюнча. Биздин борборго кайрылуулар азыр абдан көп. Анткени өзүңүздөр билесиздер, карантин учурунда жана токтоп калдык да. Ошого биз ноябрга чейин кезекке тургандар бар, азыр жазылыпчы. Бирок ошого карабастан биз эгер баланы оор акыбалда алып келген болсо, ушундай балдарга биз кезексиз алганга аракет кылып жатабыз.
Мындан сырткары сөзсүз түрдө дарыгерлер консультация берип турушат. Ошол ата энелер кайрылып келген учурда үйдө эмне кылып туруш керек экен, кандай көнүгүүлөр жасап туруш керек. Бул ЛФК врачы жана өздөрүнүн кайрылган врачтар тарабынан жардам консультация берилип турат. Жана ушул мезгилде биз барбыз деген проекттин негизинде, долбоордун негизинде биздин педагогдор түздөн түз балдардын акыл эси жана моторикалары менен Zoom аркылуу жана WhatsApp аркылуу иш алып барып жатышат. Бирок буну жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул проекттин негизинде проектте 20 бала, 15 бала болчу, азыр биз 20 кылып көбөйттүк. Ошол 20 балага биздин педагогдор өздөрүнүн жумуштан жана түздөн түз иштеген жумуштан сырткары ошол балдар менен иш алып барышат. Кандай баланын моторикасы кайрадан мурдагы акыбалына келип калбаш үчүн кандай оюнчуктар менен ойнотуш керек, кандай темпте ойнотуш керек. Анан сүйлөп реч, биздин логопед дагы ушул иш менен эме кылат. Сүйлөп речин кайрадан артка кетип калбаш үчүн эмнелерди, кандай массаждарды, логопедиялык массаждарды жасап туруш керек жана кандай тыбыштарды айтып туруш керек. Ушулардын баардыгын Zoom жана WhatsApp аркылуу бизде иш алынып барып атат. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен баламдын төрөгөнүндө дейт, башына кислород жетпей калыпты деп айтты эле дейт. Азыр болсо 2 жаштан өтүп калды дейт. Анан бул кийин келечегине таасир бербейби? Кийин ошол таасирин берип, ден соолугу жабыркап калбайбы деген суроону калтырыптыр да. 2 жашка чейин бала баскан болсо, акыл эси жагынан өзүнүн жашындагыдай болгон болсо, кийин зыяны деле тийбейт. Кийин бир коркунучтуу деле болушу мүмкүн. Жакшы, анан бүгүнкү күндө балдар мисалы киндиги ооролуп калыптыр деп айтышат. Көпчүлүгүн киндиги ооролуп калыптыр, төрөлгөндө бир аз көгөрүп калыптыр деп. Бул дагы ошол кийин ушул баш ооруларды алып келип, же болбосо нерв системасына кандайдыр бир таасирин бербейби деген суроо жаралат да. Кийин мисалы көп ыйлак болушу мүмкүн, чоңойгондо өтө гиперактивный болушу мүмкүн, нервный. Мектепке барганда дагы мисалы сабак предметтерди кабыл алуусу дагы кичине арттараак болушу мүмкүн. Ушул жерден кошуп жалайын, мен дагы врач катары. Бул көгөрүп төрөлгөндө, мойун ооролгондо ошонун канчалык деңгээлде оор-дугу эске алынат да, сөзсүз. Эгер жеңил болуп, бала дароо эле ыйлап, эмчекке дароо эле алынган болсо, же кийинки өсүүсүндө эч кандай тоскоолдуктар жок, температура болбой, же инфекциялык оорулар жок болгон болсо, бул бала сөзсүз түрдө жеңил жеңил. Эми ошонун канчалык деңгээлде оордугу, мээ клетка, көгөрдү деген бул мээ клеткаларга абанын жетпей калганы да, кислороддун жетпей калганы. Ошол клеткалар канчалык деңгээлде жабырлануусуна көз каранды да. Жакшы, мына ушул балдарды дарылоодо ата эне дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Алардын тамактануу кандай болуш керек? Кандай тамактарды бериш керек? Мисалы, өзү жөндөп аз албаган балдарга өтө ашыкча тамак берген, салмагы өтө көбөйүп кеткен учурда деле буттарды, колдорду иштетүүгө кыйындык жаралса керек. Эми негизи азыркы пандемия ковид учурунда эмес, негизинен эле биздин балдардын тамактануусу өзүнчө эле бир көйгөйдү жаратат да. ДЦП балдар көбүнчө жутуу системасы, чайноо системасы, тиштери күйүлүп түшүп, ушундай бир көйгөйлөрдү жаратат. Ошондуктан ошого карабастан ата эне полноценный жанагы витаминдештирилген, белогу көп тамактарды бергенге балдарга аракет кылыш керек жана милдеттүү. Анткени эгерде ошол азыктар жетпеген болсо, физикалык эле жактан эмес, менталдык жактан дагы артта калуулар күчөйт. Ошого мен үндөп кетет элем, балдарыңыздар кандай оор жабырланып жатпасын, витаминдештирилген тамакты бергенге баягы бир эле түрдүү тамакты эмес, алмаштырып, витаминин көп кылып бергенге аракет кылышыңыздар керек. Анткени организмдин толук түрдө, толук мүчөсүнүн өсүшүнө бул тамак, азыктар аябай пайдасын тийгизет да. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарый алсак, азыр болсо видеороликке жалпыбыз күбө болсок, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Баламдын ден соолугу чың болуп чоңоюшун чын жүрөгүмдөн эңсейм. Анын өрчүп, өнүгүп, күчтүү жана акыл эстүү өсүшүн каалайм. Бул эң негизгиси. Билем, жөн эле кыялдануу менен иш бүтпөйт. Андыктан кош бойлуу экенимди билерим менен доктурга кайрылдым.
Азыр анын кеңештерин аткарып жатам. Тамактануу маалында темир жана фолий кычкылдыгы кошулган дарыларды ичем. Аз кандуулуктан арылып, күч-кубатым толуп, балам да өзүн жакшы сезет. Кичинекейим экөөбүзгө мындан артык эмне керек? Саламаттыкты сактоо министрлиги бойго бүткөнчө 3 ай жана кош бойлуу учурда фолий кычкылын ичүүгө кеңеш берет. Ошондой эле 9 ай бою жана төрөгөндөн кийин 3 ай темир дары каражатын ичүү керек. Бул бойдон түшүүгө жана төрөт маалындагы башка оорта талдашууларга алып келчү аз кандуулук оорусун алдын алууга жардам берет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын дагы бир эте эсиңиздерге сала кетсем, балдардын церебралдык шал оорусу. Дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн мындай суроо келипти да, саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дейт. Эгерде мына ушул ДЦП менен төрөлсө дейт, канча убакытта ушул калыбына келет, канча убакытта бала бастырса болот деген суроону калтырыптыр да. Дарылоо мөөнөтү мисалы минималдуу канча болот, максималдуу канча болот? Рахмат. Мындайда, эгерде бала ДЦП менен төрөлгөн болсо, анын оордугуна жана ДЦПнын түрлөрү болот, формалары. Ошолордон көз каранда да, анткени эгерде жеңил түрдүү гемипаретическая форма деп коет, бул баланын көп учурда бир жак капталынын же оң же сол капталынын иштебей калуусу да. Буларды биз бул балдар негизинен өз жашынан бир аз эле кеч калып басышат, негизинен өз жашынан бир аз эле кеч калып акыл эси жакшы болот, эч кандай тоскоолдуктар болбойт, бирок бир гана жана кыймыл аракетинен өзгөчөлүктөрү, басуу же болсо кармоо системасында кандайдыр бир өзгөчөлүктөр бар болот да. Эгерде бала спастикалык формасы же дискинетикалык формасы болсо, мында бастыруу дагы аны нормалдуу адамдардын катарына кошуу кыймыл аракети тарабынан оорчулукту жаратат. Бирок бул дискинетикалык формаларынын да көбүн эсе интеллект сохранен болот да, акыл эси аябай жакшы болот балдар. Өздөрү баса албаса дагы өздөрүнүн басуу жөндөмдүүлүктөрү өтө төмөн же кармоо жөндөмдүүлүктөрү өтө төмөн болсо да, акыл эси абдан жакшы өрчөгөндүктөн бул балдар негизги кийинки жашоосунда тамак ашын таап өзүн өзү каржылай турган балдарда булар көбүн эсе отуруп алып иш жасаганда же акыл эси менен иш жасаганга абдан жөндөмдүү болушат. Бирок кыймыл аракетти жөнгө салып кадимки балдарга кошуп жиберүү абдан татаал да. Бунун өзүнүн ушундай өзгөчөлүгү бар. Спастикалык диплегия деген формалары бар. Бул акыл эс тарабынан дагы, кыймыл аракетинен дагы абдан артта кыйынчылык менен жолго түшө турган жолдору бар. Мында бул учурларда эч ким мындай бастырып жиберем, бирок аракетти ата-эне дагы специалист, кызматкер да, специалисттер дагы жасай бериш керек. Анткени ошол бала жок дегенде тамак ашты өзү кармап жеп калган болсо, бул дагы чоң ийгилик да. Ошого биз баланын суроо талабы кандай болсо, ошонун үстүндө иш алып барабыз. Эгерде бизге негизги максаты бастыруу болуп келген болсо, биз бастыруу жолунун үстүндө иштейбиз да. Эгерде бизге кайрылганда баланын тамак, аш алып ичип, эртең ушундай эме кыймыл, мелкая моторика деп коет, кол жагынан кыймыл аракетин күчөтүү максаты болгон болсо, биз анда ошонун үстүндө иштейбиз. Биздин специалисттер ошонун үстүндө. Эгерде акыл эсинин же сүйлөө эрежесин жакшыртуу болгон болсо, анда биздин специалисттер ыкты көбүрөөк ошол жакка коюшат да. Андан сырткары биздин астатическая атоническая форма деген бизде формасы бар. Бул дагы абдан оор формалардын бири. Баланын координациясы бузулат да. Басканда баса албайт, постоянно жетелеп, жанында бир адам жүрүшкө туура келет. Ошондой формалардан көз каранда да биздин эме кылышыбыз, ишибиздин алып кетишибиз. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин балам 11 айлык дейт, башында кистасы бар дейт. Ушул неврологиялык жактан жабыркайт экен. Анан азыркы учурда дейт, эч жакка бара албай атабыз. Эмне кылсак болот, кандай жардам бересиздер деген суроону калтырыптыр. Азыр поликлиникаларда мисалы библиолог дарыгерлер бар, э? Семдирде кайрылса болот адиске. Балким сиздерге келсе жардам бересиздерби? Бизге деле келсе болот, консультациялар алып, лечение алса болот.
Кайдан экенин билсек болот, кайсы жактан. Кайсыл жактан экенин Булар жазбак. негизинен ошол үй бүлөлүк дарыгерлерди эгерде эме оор температура жок болуп эме алган болсо, ошол үй бүлөлүк дарыгерлерге билдирүү менен ошолорго алып барып, анан жолдомо алып бизге келсе болот. Телегөрүүчүдөн суроо келипти, саламатсыздарбы? Бул дар тукум куйбу дейт. Жок, булдар тукум кубайт. Бул ошо төрөт убагында же ошо эненин ичинде кыйналып калса, ошо нерв системанын жабыркашынан гана пайда болот. Негизинен бул өнөкөт илдет кээде ушул дарылоо жыйынтык бербей калган учурлар да болот тилекке каршы. Анан ушул операция жолу менен баланы бутуна тургузсак болобу деген дагы суроо келип турат телегөрүүчүдөнчү. Мындай да, бизде негизинен 3 жашка чейин биз мына облустар аралык больницага жөнөтөбүз көбүнчө. Анткени 3 жашка чейин көп эсе дары дармектер жардам берет да. 3 жаштан жогоруларды бизге жөнөтүшөт. Биз көбүнчө физикалык жана психология, педагогикалык жолдор менен дарылаганга, мына массаждын жардамы менен, ЛФКнын жардамы, кинезиотерапиянын жардамы менен, трудотерапиянын жардамы менен жолго койгонго жардам беребиз да. Анан эгерде такыр жанагы тарамышы тартылып калды деп бизде айтылат, ошолорду операциялык жол менен ооба биз жөнөтөбүз. Аны ортопедтер хирургиялык жол менен тарамыштарын эме узартып коюп беришет. Бирок ошондон кийин дагы атайын көнүгүүлөрдү калтырып салбай жасаш керек. Эгерде жасабаса, ал кайра калыбына келиши кыйын да, кайра полноценно баса албай калат. Анан бала мисалы төрөлгөндө жакшы эле төрөлүп, бир аз башында кандайдыр бир дефекттери болсо, кандай кемчиликтери болсо, кийин кайра артка кайтып баспай калган учурлар дагы болот да. Бул кандай деп түшүндүрөт элеңиздер? Бул дагы ДЦПнын бир түрүбү же болбосо дагы бир башка оорулардын уламбы? Бул кийин пайда болгон оорулардан, мисалы, энцефалит, менгенцефалиттен кийин дагы болушу мүмкүн. Бул да ошо менин жабыркашына кирет. Төрөлгөндөн кийинки пайда болгон эмелерден ошол. Жана бизде наследственный болезнь деп атпайбы? Ооба, тукум куй. Ошо миотерапиялар наследственный болезнь деп коет. Булар бала төрөлгөндө 1 жашка чейин, 1,5 жашка чейин жакшы басып жүрүп, анан кийин акырында бул тукум куучулук ооруларга кирет. Бул мындай генетикалык оорулар дагы, тукум куучулук оорулар да бизде көп кездешет. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Мисалы, бир тууган балдары үйлөнсө же болбосо бөлөлөр үйлөнсө дагы ушундай бала төрөлүшү мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр. Анан дарыгер катары кандай түшүндүрүп айтып бересиздер? Эми сөзсүз түрдө баягы туугандардын бири-бирине үйлөнүшү көйлө жерде мындай терс кабыл алынат, Биз дагы, мен дагы дарыгер катары бөлөлөрдүн же бир туугандыгы бардардын үйлөнүшүнө каршымын негизи. Анткени бул баягы бизде кыргыздарда деле айтып коет, жет атасын сурапчы. Бул жолкуда болбосо кийинки жолкуда кармалып калышы мүмкүн. Бул тукум куучулук оору негизинен кайта болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кийин азабын тартпаш үчүн азырдан ойлонуп, анан баш кошсо жакшы болот. Демек, бул оорунун алдын алыш үчүн энелер өзүнүн саламаттыгына кам көрүш керек. Анан сөзсүз түрдө төрөт учурунда кандайдыр бир жаракаттар кетип калбашы карап туруу талапка ылайык экен. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Зарипа Акматова, Ош шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, жана ошондой эле Жазгүл Рыспаева, Ош шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун бөлүм башчысы, дарыгер, невропатолог болду. Сиздерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды айтып, кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.